Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз Илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн Петр Леонидович Капица атындагы алтын медалдын ээси 2013-жылы абдан чоң ачылыш жасаган профессор Кушубагали Тажибаевдин илимий лабораториясында турабыз. Кушубагали Тажибаевич, ар бир окумуштуу жаш болобу, кары болобу, илимге киргенден кийин мен бир чоң бир ачылыштарды жасасам деп мындай бир эңсейт да. Ошонун илим ошонусу менен кызыктуу болсо керек. Биз жаш кезибизде Москвада мен аспирантурада окуп жүргөндө ушундай бир чоң ачылышка күбө болгон болчумун. Ошо москвалык окумуштуулар ошол кезде фотопластикалык жана электропластикалык эффект, бул ошол бир окту баягында деформация жасап туруп, ошол эле учурда электр талаасын түзсө же болбосо кандайдыр бир жарык нурун берсе, ошол кристаллдардын баягында бир бышык абалга келгенин, чыңалуусунун көбөйгөндүгүн ушундай бир сенсация кылышып, ошол 73-74 жылдары ушундай болгон болчу. Азыр мен сиздин илимий жетишкендиктериңиздерди, ачылышыңыздарды карап туруп, ушундай бир ой келди да. Сиздердин ачылыш биринчи ошол академик Илгиз Айтматов менен болгон, андан кийин мына кече жакын деле өзүңүздүн окуучулар менен болгон ачылыш, ошол мен жогоруда айткан ачылыштан дагы жогору концептуалдык мааниси бар экендигине көзүм жетип турат. Ушул өзүңүздөрдүн ачылыш боюнча, биринчиси жана экинчиси боюнча биздин илим жана турмуш теле берүүбүздүн көрүүчүлөрүнө ушундай бир кыргыздын жөнөкөй бир жалпак тили менен түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат, эми өзүңүз жакшы билесиз. Бул илимдин жогорку касиети ушунда экен, өзүңүз билгендей, чек-араны да тааныбайт, улутты да тааныбайт. Ошо илимий жетишкендик бул жалпы адамдарга тиешелүү болуп калат да. Эми ошол жагынан алып карасак, албетте бизге ушул бакты деп коелу туура келиптир. Бул туурада келиш керек. Ошон үчүн жаратканга деле ыраазылыгымды айтып койсом боло берет. Анан биринчи ачылыш болсо, ошол 98-жылы Илгиз Торокулович Айтматов экөөбүз жасаганбыз. Бул жерде жаңы кубулуш ачылды. Мунун негизги мааниси эле ошол кубулуштун негизинде кийинчерээк жер титирөөлөрдүн негизги себептери жана механизми ачылды. Бул деген келечекте ошо жер титирөөнүн алдын алып, ошо кырсыктардын, кесепеттердин азайтуу проблемаларын чечсе болот, ошого шарт түзүлдү. Ал эми экинчи ачылыш деле байланышы бар. Бул жерде биринчи ачылышыбыз ошо калдыктуу тоо тектериндеги калдыктуу чыңалуулардын динамикалык түрдө бошонуу кубулушу болсо, азыркы ачылышыбыз болсо, ошол жалпы эле каттуу заттардагы ультраүн ылдамдыгынын механикалык чыңалууга жараша өзгөрүү закону табылды. Эми ошол закондун негизинде калдыктуу чыңалуу эмес, ошол азыркы ушул шахталардагы чыңалууларды же бир конструкциялардагы механизмдердеги чыңалууларды тапканга азыр жакшы шарт түзүлдү. Ошон үчүн албетте кийинки ачылыштын да мааниси зор деп ойлойм. Кушубагали Тажибаевич, эми бунун ушул турмушка прикладдык жактары кандай? Өзүңүз окумуштуу катары дагы эмнени мындай көрө билгендей болуп турасыз алдынан? Эми бул негизинен бул каерде колдонулат? Бул көп эле тармакта колдонулат, бирок негизинен бул жерде коопсуздук маселеси чечилет. Мисалы үчүн шахталарда болгон жана өз алдынча эле динамикалык жарылып кетүү кубулуштардын алдын алып, аларды болтурбай коюу маселесин да чечсе болот. Жер титирөө маселесин алдын ала айтып, же болбосо конструкциядагы бир күтүүсүздөн болгон жанагы жарылуулар, ошолордун алдын алып, дайыма көзөмөлдөп турганга так эле ушул формула, ошонун негизинде түзүлгөн метод, ошонун негизинде түзүлгөн жаңы приборлор кызмат кылат. Бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы адамзат үчүн, бардык элдер үчүн
кызмат кылат деп ойлойм. Рахмат, чоң рахмат. Ушуну бияктан текшерип, жанагы чыгарган формулабызды дагы жол текшерип алалы могу жерден. Ошон үчүн муну чыгарып туруп, муну бекиткиле. Ушуну бекиткенден кийин анан ушуну текшеребиз. Мына кубту биз изилдеп бүттүк. Мраморду бул үлгүнү алып туруп, мрамордун үлгүсүн бекиткиле, мынаны биз уже изилдеп бүткөнбүз, муну алып койсоңор болот. Анан муну сөз текшеришибиз керек. Могу жерге. Анан преске коесуңар да. Темирди. Бул эме болот. Могу жерде бал менен контакт түзүлөт. Болгондо дагы табигый эмес, жанагы эриби жасалма жол менен алынган балда бул кристаллданбай турган. Эмесинин тууралабы вектор поляризация дегени бар мындай кара. Ошол экөө бир багытта болуш керек. Анан ошол күчтүн багытына дал келиш керек. Анан ошентип муну кысабыз дагы, анан престе баса баштайбыз. Ошондо биз могу жерде жанагы чыңалууду түзөбүз. Ичинде прести көтөрүп даярдаш керек. Мен прести как раз көтөрөбүз. Нагрузканы азыр бербей эле кой, бул датчик менен берилиш керек да. Мунуларга коюш керек биринчи. Биздин институт 1960-жылы негизделген. Уже 60 жылдан ашып калды да. Ушул институтта бизде баягы илим жагын айтып кетсек, ачылыш жагынан бул бүгүнкү карап аткан ачылышыбыз экинчи ачылыш болуп эсептелет. Кыргызстан боюнча болгону илим жагынан 3 эле ачылыш болгон. Биринчи ачылыш академик Чалов, экинчи ачылыш академик Айтматов, профессор Тажбаев, анан үчүнчү ачылыш профессор Тажбаев. Ошон үчүн биз сыймыктанабыз бул киши менен. Бул ачылыш жалаң эле биздин институттун эмес, биздин бөлүктүн, физика-техникалык бөлүктүн жана горно-геологический деп айтылып атпайбы. Илимдер академиясынын бүт мамлекеттин ийгилиги деп эсептесе болот. Бул болгону үчүнчү ачылыш илим жагынан. Анан кийин авторлордун Кушбак Тажыбаев жөнүндө айтып кетсем, бул киши 40 жылдан ашык уже биздин институтта иштейт. 40 жылдан ашык. Анан өзү илим жагынан иштерман деп койсо, илим иштерман деп койсок болот да. Өткөн жылы иштерман жылы болбодубу? А илим иштерман дегенде ушу Кушбак Тажыбаевчка негизи айтсак болот да. Бул киши эртең менен кечке чейин суббота, воскресенье жок деле көрдүңүз го жанагы подвалда эмелерди. Ошондон чыкпай эле иштеп атчу. Анан чынында баягы өзүңүз билесиз, илим деген бул ине менен куруп каскандай деген. Мынакей ошонун үзүрүн көрүп атат азыр. Үзүрүн көрүп атат. Жалаң эле өз эмес, мынакей биздин институтка, академияга, кыргыз элине алып келип атат. Мен Кушбак Тажыбаевди чынында мындай илим пост катары абдан сыйлайм. Бул киши мынау ачылышын айтып кетсек, бул тоо тектерине керектүү ачылыштардын бири да. Биринчи ачылыш болсо баягы академик Айтматов менен чогуу ачылыш болгон. Ал баягы калдык чыңалуу, тоо тектеринин калдык чыңалуулары жөнүндө болчу. Бул болсо, бул ультразвуктун тиги катуу дерселерге жүрүшү да, жүрүшү, аралаш жүрүшү ошол жагына. Бул дагы абдан тоо тектерине керектүү, тоо илимине керектүү ачылыш да. Бул ачылыш менен баягы механикалык чыңалуулар деп коет тоо тектеринде. Ошолорду аныктоого абдан чоң көмөгү болот да бул ачылыш менен. Бул ачылыш баягы ал механикалык чыңалууларды аныкташ абдан оор.
Дердин алдына кириш керек, буролош керек, антип миниш керек. Бу ачылыш менен болсо биз уже лабораторияда уже дердин алдына кирбей эле жана тоо тектерин алып келип алып эле аныктап туруп, могу жерде мындай чыңалуулар болот. Могу жерде мындай жарылуулар, горнудар деп коебуз орусча. Ошолор болуп кетет деп уже биз прогнозго жасасак болот. Практикалык турмуштагы колдонушу эбегейси зор турбайбы анда? Абдан зор. Эмчин дегенде биз тоо өлкө болобуз да. Генибиз көп. Мына кумторду эле айтып коелук, андан башка дагы көп нерселерибиз бар. Ошол жагына абдан керектүү ачылыш деп эсептесек болот да. Бул жерде биз ушул пресс аркылуу жана чыңалууну өзүбүз түзөбүз. Ошол чыңалууну могул жактан көрсөтүлөт күч аркылуу. Анан ошол эле учурда биз каптал бетинен муну ультра үн, мындай багытталган ультра үн менен эме кылып, ультра үндү өткөрүп, ошонун ылдамдыгы мына прибордо аныкталат. Ал аныктоонун тактыгы 10-нун -8 даражасындагы секунда. Бул жогорку тактыктагы убакытты ченөө. Анан ушул тажрыйба аркылуу биз жанагы жаңы законду ачтык. Буга чейин ушуга Россиянын окумуштуулары, Украинанын окумуштуулары өтө жакын келишкен экен. Алар да айтышкан, ушул багытталган поляризация болгон толкундар жиберсек, чыңалууну тапса болот деген божомолдорду айтышкан. А биз иш жүзүндө ошону көрсөтүп, ар кандай материалдардан таап туруп, жана формуланы таап, анан ошол законду биз аныктап, 12 материалга текшерип, анан дагы башка белгилүү методдордун жыйынтыктары менен салыштырып көрүп, текшерип далилдедик. Ошол далилдерден кийин гана бизге ушул жанагы биздин ачылыш таанылып, эл аралык деңгээлде катталды. 40 тоннага чейин чыгып турат да, азыр биз 4 тоннага чейин уже нагрузка берип атабыз. А сеченияси 10 деп эсептесек, мында 4400 мегапаскаль болду да азыр эми. 400 мегапаскаль. Ошол эле учурда могу жерде убакыт өзгөрүп атат. Могу жерде биз убакытты өлчөп туруп, кийин анан үндүн ылдамдыгын да өлчөп алабыз. Дагы бир айта турган нерсе, ушул закон аркылуу жалаң эле калдыктуу чыңалуу эмес, ошол жүрүп турган, таасир этип турган чыңалуунда, шахталарда болобу же конструкцияларда болобу, баардык катуу заттарда аныктоого шарт түзөт ушу биздин ачылган жаңы законубуз. Бул Украин окумуштууларынын жетишкендиктерин айттыңыз. Ооба. Ошону дагы кайталап койсоңуз, алар эмне себептен сиздер жасаган нерсени жасоого кудуреттери жетишпей калды? Алар өтө жакын келишкен ошол ачылышка, бирок бул окумуштуулар көбүнчө теориялык жактан негиздеп, аябай чоң формулалар менен жанагы эмелерди чечкен да, маселе деп коелу, математикалык маселелерди чечип, анан жанагы граничный условия деп коет го, ошол кандайдыр бир шарттарды карап туруп, шарттуу түрдө гана аныкташып жакын келишкен да, чоң формулалардын негизинде гана чечип. А бизде жөнөкөй Гуктун формуласы сыяктуу жөнөкөй формула табылды. Ар бир багыт боюнча биз ошо таасир этип аткан чыңалууду, анын ичинде жанагы өтө кооптуу болгон калдыктуу чыңалуунда баардык катуу заттарда аныктоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол мүмкүнчүлүк, мисалы үчүн, мына жер титирөөлөр же жанагы шахталардагы капыстан динамикалык түрдө жарылып кетүү кубулуштарын алдын алууга, алдын ала айтуу. Андан тышкары болтурбай коюу маселесин дагы ушул закондун, ошол закондун негизинде түзүлгөн методдордун негизинде жалпысынан ошол маселелерди, ошол проблемаларды чечкенге шарт түзүлөт да. Анан ушул сиздердин илимий мектепке бир конкурент болгон,
Украин окумуштууларынан башка дагы дүйнөлүк лабораториялар кайсы мамлекеттерде бар? Эми жана мен айтпай кетиппин, мына турган муну эме деп коебуз, ошол ультра үндү чыгарган датчиктер деп коелу. Бул мунун өзгөчөлүгү ошол ультра үндү бир багытта чыгарат да. Бир белгилүү багытта чыгарат. Ушул датчиктерди россиялык окумуштуу Феликс Горбасевич деген илимдин доктору, профессор. Кайсы институттан? Ал институт геологии Апатит шаарында, жанагы Жармаралда, Апатит шаарында. Анан бул окумуштуу көбүнчө ошол структурасын көбүрөөк изилдеп, биз болсо чыңалууду көбүрөөк изилдеп, ошол чыгарган автордон да кичине алдыга өтүп кеттик. Бирок биздин байланышыбыз бар, азыр тыгыз иштеп атабыз, себеби ушул закондун негизинде эми момундай приборлор бүт серияда жасалып, жалпы бардык дүйнөгө таралышы толук ыктымал. Ошол үчүн тиги россиялык окумуштуулар да мени колдоп атышат, себеби алардын чыгарган иштери дагы ишке кирип, аларда дүйнөдө таанылып, анан өздөрүнүн дагы башка маселелерин да чече алышат. Себеби илим колдонгондо ал акча каражат алып келет. Кушубал Тажибаевич, эми bunday эбегейсиз чоң өжөрлүк менен жасалган илимий жетишкендик бир эле сиздин өзүңүздүн колуңуздан келбесе керек. Өзүңүздүн окуучуларыңыз болсо керек, шакирттериңиз болсо керек. Вот ошол кишилердин дагы өздөрүнүн көз караштарын уксак жакшы болот эле. Ошо шакирттериңизди чакырсак анда биздин макул. Мына Ахматалиева Минажат көптөн бери биздин лабораторияда иштейт, кесиби боюнча өзү физик. Анан чогуу ушул акыркы илимий ачылышты жасаганда көп иштерди жасап, ошол акыркы илимий ачылышка соавтор болгон. Анан Данияр болсо өзүм уулум. Бул да биздин лабораторияда биз чогуу иштейбиз, коллега катарында иштейбиз. Ошол көп иштерди, айрыкча ошол формуладагы бир жаңы эме киргизгенбиз, модуль, волновой модуль напряжения деген. Ошол волновой модуль напряжения деген көрсөткүчтү, ошону ар кандай заттарды аныктоо боюнча көп иштер жүргүзгөн. Ошон үчүн Даниярдын дагы өзүнүн салымы бар, закондуу түрдө ушул ачылышта. Ошон үчүн булар соавтор болуп киришти ошол акыркы ачылышка. Үчөө тең тиешелүү дипломдорду алышты. Үчөөбүз тең тиешелүү дипломдорду алдык. Эми мага мына медалды бергенин себеби мүмкүн жанагы биринчи ачылышымды эске алгандыр. Менде 2 жолу илимий ачылыш болуп атат. Мен абдан кубанычтамын. Мынакей сиздин окуучулар түздөн-түз ошо катышып, ошол ачылышка себеп болгон окуучулар турат. Ошонун ичинде сиз Минажат эжеке ушул өзүңүздүн көз карашыңызды, өзүңүздүн түшүнүк боюнча ушул ачылыш кандай болду? Сиздин бул жерде эмгегиңиз конкреттүү түрдө эмне? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Бул ачылыш болуш үчүн эң негизинен эле могу биздин ультра үндүү приборубуз эң башкы жардамчыбыз да. Ушул прибор болбосо ачылыштын да ачылышы мүмкүн эмес болчу да. Негизи эле ушул прибор ультра үндүү прибор. Ультразвуковой прибор деп айтылат да. Бул ошо убагында Союз малында келип бизге келген, ошол кезден бери иштеп келе жатабыз. Бул прибордун жардамы менен биз мына бул үлгүлөрүбүздөн, тоотектеринен алып келинген үлгүлөр аркылуу өткөн ультра үндүү микросекунд менен өткөн убактысын эсептөөлөр жүргүзүп, мына ошол микросекунд менен эсептөөлөр жүргүзүп алабыз. Андан кийин бул секунданын миллиондон бир үлүшү да эми, бул микросекунд дегенибиз. Ооба, миллиондон бир үлүш болуп эсептелет. Мисалы үчүн бир үлгүбүздөн, мисалы мына могу үлгүдөн 27 микросекунд убакытта ультра үн өтүп жатат деген сөз да бул жерде. Бул жерде ошо ультра жүктөлгөндө өзгөрөт. Бул жака жүктөлгөндө бул жактан көрсөтүү сөз көрсөтүп турат. Таймер экен да.
ооба. Ушулардын баардыгын фиксация кылып, анан кийин компьютерге алып чыгасыздарбы? Жок, азыр бизде бул компьютерлештириле элек. Муну биз кол жүзүндө эле жазып баарыны. Ар бир үлгүнү ондогон жолу өлчөп, жазып, андан кийин кайта неметип отуруп эле таптык. Азыр кийинки убакта мына компьютерлештирилген прибор менен иштесек өтө жакшы болот эле да. Азырынча могул эски эле үлгүдөгү приборлор менен иштеп жатабыз. Бирок эми статистикалык жол менен улам кайталап, кайталап атып, анан ушундай жыйынтыктар чыкты да. Мына ушу чоң ачылыштын үчүнчү бир себепкери мынакей менин жанымда турган Тажыбаев Данияр Кушубагалиевич. Данияр мырза, сиз айтыңызчы, сиздин үлүшүңүз бул укмуш ачылышка кандай? Өзүңүздүн ушу оозуңуздан угалычы. Ну, мен бул лабораторияда уже 94-жылдан баштап иштеп жүрөм. Анан бүт могу эксперименталдуу иштерди бул лабораторияда как раз мен өзүм катышып, даже могу бизге келген ар кандай месторождениялардан таштар келет, ошолордон образец жасап, өзүбүздө мастерской бар, өзүбүз жасайбыз, шлифовка кылып, анан кийин даярдап, анан бияка алып келип, уже биякта жана испытаниялар жүргүзөбүз. Анан биз могу лабораторияда как раз бизде могу пресс бар азыр. Бул пресс 100 тонналык пресс. Буну жана Германиядан алып келген. Ошол пресс менен иштейбиз. Анан бул прессте жанагы таштардын прочность на одноосное сжатие деген бар. Ошол характеристиканы биз бияктан аныктайбыз. Анан ошол ачылышка как раз жанагы материалдарды биз жасап, ошол ар кандай горный породалардын токтоктерин образецтерин алып келип, анан жанагы атайын материалдарды өзүбүз жасатканбыз, могу алюминий, эпоксидный смола. Анан бүт ошол эксперименталдуу иштерге мен өзүм катышып, эксперименттерди жүргүзүп, анан жана экспериментальный результаттарды обработка кылып, анан ошол обработка бүткөндөн кийин анан биз жанагы расчетный формулага чыкканбыз. Өзүңүздүн кандидаттык диссертацияны ушул тема боюнча коргогонсуздар. Мен темам жанагы кумторго караштуу, это устойчивость, жана борт карьеранын устойчивость. Бирок ошол кумтордон алып келип, жанагы таштарны бияктан как раз лабораторияда изилдегенбиз. Анан ошол бүт характеристикаларды аныктагандан кийин мен уже ошону обработка кылып, анан жанагы борттун устойчивостька уже өзүмдүн формуланы берип, расчетторду жасаганмын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз илим жана турмуш теле берүүбүздүн алкагында даярдалган профессор Тажыбаевдин техника боюнча ачылуусуна арналган көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн аяктадык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.